Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Азыр кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз көкөтөйдүн ашы. Эпостун көкөтөйдүн ашы бөлүмүндө кыргыз элинин үрп-адаттары, каада-салттары кенен кесир сүрөттөлөт. Бул бөлүм өзгөчө маанилүү чоң окуяны, чоң казаттын башталышына себеп болгон түйүн. Ошондуктан көкөтөйдүн ашы көп чырдын башы дейлет балдар. Бул эпосто бөлүмдө Манас менен Коңурбайдын бири-бириге касташуусу ушул көкөтөйдүн ашынан башталат балдар. Кудуреттүү улуу көк теңир, мен жашаарымды жашадым, ашарымды ашадым. Көргөн күнүмө, ичкен суума, тирүүлүгүмө мен ыраазы. О теңирим, элимди колдо, жеримди корго, доско өмүр бер, каска өлүм бер, жашты жалга, мээримиң тийсин жан менен малга. Деп түндүгөөдө көккө алакан жайып, теңирге тайынган кыргыздын көкөтөй ханы таң торгою сайраган маалда, таңкы чолпон бата элек чакта эл жерине бата сурап, керезин айтып, оозунан көк түтүнү бур этип, көкүрөктөн жан кетип, 85 жашына барып карып, кайраты боюнан качып, о дүйнөгө узаган. Кыргыздын байлык кутун кармаган, мал дүйнөсү жайнаган, журт атасы көкөтөй хандын ашы, салаалап суулар аккан, боорун токой баскан, аш тойдо ат чапса болгон, кулагын куштардын үнүнө толгон, кеңирсиген кар кыра жеринде өтсүн деп бүтүн болду кыргызда. Төгөрөктүн төрт бурчунан түгөл баарын чакырып, душманын койбой батырып, ал анысы аз келип эзелкиден кас болгон, Карагытай Манжуудан Коңурбай Жолой Нес кара алоо кесип баш болуп, миң саңдаган кол менен алар кошо келишти. Көкөтөйдүн көп мүлкүн шенебей алып сапырып, түмөндөп байге сайдырып, жалгыз уулу Бокмурун ашка ээ болуп берер ак сакал ким болоор деп мыктыларды чакырып, жыйын куруп калды дейт. Элдин ээси ким болсо, сөөк ээси ошо болот. Манас ашты башкарат, деди кошойду. Кыргыз элинин ошол улуу ашында далай кызык болду. Эл күтпөгөн чууга толду. Жыйналып келген кас душман аш ээсинин кадырына түкүрүп, олжолоп элди кетчүдөй, кыргызга сазайын берчүдөй ээлигип, ашыңа салам азапты, тоюңа салам тозокту деп кекенип, жолкунуп турду. Ошондо көк жал Манас көмгөн жок. Бу сөзгө келген жок. Мейман болуп сый жатпай, мыкты сынган душманды четинен сүрөп, коркутар калмак сен эмес, коркчу кыргыз мен эмес, чапчу Манжуу сен эмес, чаптырчу кыргыз мен эмес, деп кас душмандын баарысын ордуна койгон эмеспи? Түрүлүп келген душмандын үшүн алган эмеспи? Ортого түшүп карысы, бас-бастап жаңжал басылды. Шааниси аштын айтылып, салтанат анан уланды. Кылымдарга күбө болгон, урпактарга үлгү болгон, ошондогу намысты колдон чыгарбаган кыргыздар улуу аштын аягында жыйын куруп,
Бакай көсөмдүн мындай кеңешин тыңдап турганы. О кадырман эл билгилери, жоо бөрүлөрү. Көкөтөй ажонун ашы билбегенге көп чырдын ашы болду. Билгенге 40 уруу кыргыздын бириккен башы болду. Намысыбыз, арыбыз, каныбыз, жаныбыз бир экени билинди. Ким кас, ким дос экенин аш көрсөттү. Андай болгон соң, ар кимибиз өз башыбыздын гана камын ойлогонубуз жарабас. Ашка чейин ар бир хан өз ураанын чакырып, өзүнүн очок намысын талашчу. Бокмурун Көкөтөй деп ураан чакырды. Төштүк Кыпчак деп ураан чакырды. Ушинетип катаган, жедигер боло берип, 40 ураан чакырылды. Эмесе кабыл көрсөңөр, мындан ары кылымдан кылымга урааныбыз бир болсун, Манас болсун, кыргыз болсун, жаша Манас, бар бол кыргыз деп ураан таштамагыбыз нарк болсун. Аталар ант беришти. Нарк менен сөз бекитишти. Түнкү көктө Манастын жылдызы балбылдап жанып турду. Көкөтөйдүн көлөкөсү тарап, келечекке жарык төгүлдү. Минекей балдар, Көкөтөйдүн ашы кандай болгон баяны жөнүндө уктуңар. Өзүңөр дагы китептен окуп көрүп, 18 бетте ачасыңар. Бул жерде тапшырмалар берилген. Ушул бөлүмдөн суроолор берилген бир нече жана синонимдерин табышыңар керек. Ушуларды жазып бүткөн соң мага жөнөткөндү унутпагыла балдар. Анда кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.